ушул Кыргызстаныбызда 7 миллионго алып барбы бүгүнкү күнү. Ошо эң биринчиси эми адамдын коопсуздугу да, эң маанилүү. Туура акча керек, туура жашаш керек, турмуш керек, туура. Но эң биринчи орунда коопсуздук деген эң маанилүү. Любой жараныбызга, конокторубузга, Кыргызстанга келген конокторубузга. Анан кийин ушул жол коопсуздугу боюнча ушу өкмөт тарабынан урматтуу Садыр Нуркожоевич мынакей чоң аракет кылып атат. Ушу жол коопсуздугу баягы курч болсун, катуураак болсун, жоопкерчиликти айдоочу сезсин деп. Эми ушу тилекке каршы акыркы 10 жылда мен болжол бир 10 миң адам каза болду жол кырсыгынан. 10 миң адам деген бул деген баягы биздин түшүнүгүбүз боюнча бир айыл Кыргызстаныбызда бир айыл жок болду. Бул деген өтө орчунду. Бул көйгөй деген өтө кыргыз элибизге, кыргыз жергесине бул деген өтө эле баягы абдан сложный нерсе да. Бул деген трагедия деп айтсак болот. Мына тилекке каршы Тажикстан менен Кыргыз чек арасында жанагындай эме болду. Баягы курал жарак менен баягы кол салышты Тажик өлкөсүнүн эмелери. Ошондо мына 100гө жакын адам каза болду тилекке каршы. Ошондо коомчулуктун реакциясы абдан күчтүү болду. Мынакей душман келип биздин жерибизге чек арадан өтүп кол салып атат, жаштарыбызды, атуулдарыбызды мына ушундай болду депчи. Эми мен көп жерде баягы угам, көп жерде билем, мына Горгайында баягы эмелери менен кесигишип жүрөбүз. Негизи ушу көп жарандарыбыздын жүрөктөрү мындай темир таш болуп калган да. 690 адам каза болду жол кырсыгынан деп айтса, мындай карап турасың, бетинче карап турсаң, реакция жок да. Реакция 0. Бул нерсе баягы как будто мындай положенный болуп калган да. Авария болду, өлүптүр, что деген. Анан кээ жарандарыбыз бар, ушундай баягы санды укканда 690 адам каза болду дегенде 22-жылы ушу жол кырсыгынан аябай жаман болуп кетишет. Аябай жаман болгондурбайбы, жанагы ата-энеге жаман болгондурбайбы, жакын туугандаарын жоготкондор депчи. Эми ушул теманы баягы дагы мына айтсак, бул жерде баягы статистика тармагы бар. Элибиз жарандарыбыз канча чыгым болуп атат. 690 адам каза болгондон тышкары бул трагедия. Канча чыгым болуп атат, канча деген материалдык ущерб болуп атат өлкөбүзгө, жарандарыбызга. Бул деген өтө баягы муну туура кабыл алыш керек. Штрафтарды быйыл мынакей чоңойтту. Мен ойлойм, бул деген дагы абдан туура. Штрафтын чоңойткон эң биринчи себеби бул жол кырсыгын кыскартуу, жолдо өлүм болбосун деген деп мен түшүнөм да. Мына жарандарыбызды, айдоочубузду, урматтуу айдоочуларыбызды ошондой кабыл алып, ошондой түшүнүш керек. Эми маселен бүгүнкү күндө жол кырсыктарын азайтуунун бир катар ыкмаларын сунуштап жатышат. Министрлик дагы, атайын тиешелүү мамлекеттик органдар, ведомстволор, активисттер жана башка. Бүгүнкү күндө мындай маселе жеке гана Кыргызстанда эмес, коңшу мамлекеттерде дагы жана башка мамлекеттерде дагы кездешет. Бирок санына алып караганда бир аз азыраак деп айтып жатышпайбы? Сиздер мына ушул коомдук кеңештеги ушул мүчөлөр дагы, сиздер тараптан дагы, жеке өзүңүздөн дагы бул маселени жоюш үчүн, бул маселени балким кичине болсо дагы чечиш үчүн кандай сунуштарды бересиздер? Эми сунуштар эң эле жөнөкөй. Биз ушул кыргыз өлкөбүздүн жараны болгондон кийин, ушул жактан төрөлүп чоңойгондон кийин өлкөбүздү, көчөбүздү, абабызды, асманыбызды урматташ керекпиз, сыйлаш керекпиз. Бизде канча мыйзамдар бар. Мына жолду айтып кетелик, жол мыйзамын, жол эрежесин сактаганга баарыбыз аракет кылыш керекпиз. Мисалы, ошо жол эрежени сактабай, катуу айдаган маселелер көп. Айдан 95-97% ушу жол эрежесин бузуп, катуу айдашып, тилекке каршы жанагындай жол кырсыгына учурап атат. Баарыбыз билебиз, мисалы 2 тонналык машина статистика салмагы орунда турганда 2 тонна болот, 100 менен айдаганда ошол машинанын салмагы 10 эсе көтөрүлөт, 20 тонна болот.
ушул машинени баягы токтотуш өтө эле татаал кыйын, токтобойт. Бул математика, физика закондору. Алтын тормоз болгон күндө дагы машина токтобойт, барып туруп бир нерсени баягы барып туруп уруп кетет. Экстренный торможение болгондочу машина токтотуш кыйын. Эми баягы сунуштарыбыз эң эле жөнөкөй сунуштарыбыз ушу баягы жол эрежесин сактасын, баягы айдоочу эртең менен турду да машинени бысымда деп от алдырды. Ушу баягы жаңы адам болуш керек да. Аң сезими оң болуш керек. Кой мен бүгүн унааны айдайын, жумуштарымды бүтүрөйүн, эртең менен үйдөн аман-эсен чыктым, кечинде үйгө аман-эсен барайын деп ойлору, ой пикирлери өзгөрүш керек. Анан жолго чыгып алып эле баягы катуу айдап, мен шашып атат элем деп баягы жол эрежени сактабаган, бул өтө туура эмес. Баягы чет өлкөнүн баягы жол эрежелерин көрүп жүрөбүз, жол эрежесин ал жакта аябай өтө эле жесткий, өтө баягы штрафтары да өтө кымбат, жанагындай чара колдонушат. Алар да өтө мындай кандай десем, катуу чара колдонушат чет өлкөдө. Бизде Кыргызстаныбызда ушу айдоочунун жоопкерчилиги рулга отурардан мурда ушу жол коопсуздук курду байланса, машиненин баягы бир сыйра карап, майлары барбы, дөңгөлөктөрү кандай, жели чыгып калбасын деп, жанагындай ежедневный технический осмотр деген бар, ошону карап, шашпай, жол эрежесин сактап айдаса, бул деген ошол айдоочунун өзүнүн коопсуздугу, анан жанагы жолдо жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу болуп эсептелинет да. Буга баарыбыз көнүш керекпиз. Бул эрежеге биз баш ийиш керекпиз. Эми маселен акыркы учурларда бир Кыргызстанда коомчулук, сиз азыр сабаттуулук маселесин да айтып калдыңыз, баягы коомдук аң сезим маселесин айтып атпайсызбы? Ар бир адам баягы өзүнүн жаран катары жоопкерчилигин билиши керек. Жеке өзүнүн эле өмүрү эмес, башка бирөөнүн дагы өмүрүн алып кетиши ыктымал да. Эми акыркы учурларда ушул оң рулдуу автоунааларды Кыргызстанга алып келиш керек. Биз автопаркты жаңылашыбыз керек, жок дегенде деген бир өзүнчө коом түзүлдү. Бул пикирге, бул демилгеге министрлик караманча каршы болуп жаткандыгы, ички иштер министрлиги дагы анын ичинде каршы болуп жаткандыгы негизги себептер мына ушул узак аралык, облустар аралык жолдорго чыкканда оң рулдуу автоунаалардан ушул көбүнчө жол кырсыктары болуп жаткандыгын айтып жатышат да. Сиздин пикириңиз бул боюнча кандай? Буга эмне себеп болуп атат мындай демилгенин көтөрүлүшүнө? Эми мынакей баарыбыз билебиз. Мисалы Бишкек-Ош жолун алайлык. Бишкек-Ош жолуна мына оң рулдуу автоунаалар катташат. Степ вагон деп коет. Ошолор баягы канча бир 6-7 киши салып Бишкектен Ошко алып барышат, Оштон кайра жүктөп 5-7 киши Бишкекке алып келишет. Туура, бул деген ушул ар кимдин иши бар, ар кимдин баягы өзүнүн задачалары бар, ошону баягы аткарыш керек. Жаран айласыз баягы эч ким баягы атайлап Ош Бишкекке барып деле баягы жол жүргөнгө мажбур болбойт. Эми оң рулдун машиненин баягы статистика боюнча, мына ГОБДнын статистикасы боюнча, мына өкмөттүн статистикасы ачык эле айтылып жатат. Бир 15-20%ке аварийность баягы чоңураак депчи, сол рулга караганда. Мисалы Тажикстан Республикасында 2010-жылы ошо оң рулдардын баардыгын тазалашты. Ошол машиненин баары Өзбекстанга, Кыргызстанга сатылып кетти да. Себеп биз кыргыз өлкөбүз оң тарап менен жүргөн правилабыз, эрежебиз. Англияда сол тарап менен жүрөт, Японияда сол тарап менен жүрөт. Жол эрежесичи. Анан бизде международный стандарт бар да, международный стандартты биз түшүнүш керекпиз, сыйлаш керекпиз. Биз Кыргызстанбыз, кыргыз өлкөбүз. Биз теге Токойдо жашаган жокпуз. Бизде эрежени сыйлаш керекпиз, түшүнүш керекпиз, баалаш керекпиз. Анан мен деле оюм ушу баягы оң рулдуу машинелер баягы катуу айдашат, жол эрежени бузушат. Бишкек-Ош таксини айтып атам да. 40 деген знак турат, 40 деген знактан 140 менен айдашат. Анан кантип өлбөйт? Анан күнөөсү жок адамдарды кырып атышпайбы? Менде бир чемпион Азиян бар эле, Мирбек деген жигит, Өзгөндөн. Ошо бияка бизге чемпионатка келе атып, жолдон кырсыкка учурап, ошо оң рулдуу машинеден байкуш бала өлүп калды. Мына быйыл бар туруп кызына мектепке теге рюкзак, курткалардын дептерин алып бердик. Жашай турган бала болчу. Ушундай нерселер абдан көп болуп атат. Туура акча керек, бирок акчадан мурда
акча деген адал болуш керек да. Мисалы мына Замир Кары ажыбыз айтып атат, 40 деген знак жерден турганда, знак турганда 100 менен айдап жанагындай курман болуп калса, жанагындай бул деген жанагындай мыкачылык менен өлтүргөн болуп эсептелинет деп мына ажыбызда турасын айтып атат да. Ошо баягы оң рулдун машинелери эми туура бир $1000, $2000 арзаныраак экен. Жанагындай бүт сервистери бар экен, жулуу, жумшак, экономичный, туура, ал жагы абдан туура. Бирок биздин өлкөбүз правосторонний движение болгондон кийин баарыбыз ушуну туура кабыл алып, туура сыйлаш керекпиз. Жол эрежени анан кийин оң рулдуктардын айдоочулар баягы туура кабыл алышсын, баягы бу жерде эч кандай таарынчылык жок, таарыныш жок, өздөрү деле баягы статистиканы көрүп, ошол жерден көрүшсө болот, кандай болуп атат. Эми бүгүнкү күндө жолдо ылдамдыкты көзөмөлгө ала турган жаңы механизмдер сунушталышы керек деп белгилеп келесиздер. Маселен, бүгүнкү күндө тиешелүү ведомстволор өзлөрүнө баягы компетенциясына ылайык жолдогу камераларды коюп жатышат жана башка. Баягы ылдамдыкты азайтуу максатында. Мындан тышкары сиздер дагы буга чейин ушул сүйлөшүүдө дрондорду колдонуп жаатта маселени чечсе боло тургандыгын айтып жатасыз да. Бул кандай иштейт? Бул кандай механизм болот? Ушуга токтолсоңуз. Мен мына эмени айтып кетейин, алдына 690 адам каза болду 2022 жылы. Ушу маркумду жерге бериш керек. Куран окутуш керек, 40 бар, ашы бар, жылдыгы бар. Ушуга бир эң эле аз алганда бир 350 миң сом кетет. Андан да көп кетет. Ушуну баягы эзептеп көрсөк, 690 маркумду көбөйтөбүз 350 миң сомго. Чыгым 241,5 миллион сом. 11.049 адамыбыз ушу жол кырсыгынан ар кандай жаракат алды, майып болуп калды, бутун колун кезип таштады. Кичине аба ырайы бузулса, башынан травма алган учурга барып аптекада дары алам деп турат. Ушул акчалардын баардыгы чыгым. Бирөө айлап жылдап жатат больницада оңоло албай. Мунун баардыгы расход. Ушул расход болжолу 20 миң сом закладывать этсек, суммасы 220 миллион сом. Жанагы эмени 2022 жылкы ДТПден талкаланган машиненин баасын эзептесек, анализ жасаганбыз. 1,5 миллиард сом. Мынакей көрдүңүзбү? Почти 2 миллиард сом чыгым болуп атат. Жанагы айтып кеткендей, баягы бул чоң трагедия, жана жарандарыбыздан баягы айрылып атабыз. Эми дрон боюнча Бишкек шаарлар мына буйруса ушу видеокамералар коюлуп, ушу баягы азыр автоматизация болуп атат, видеокамера коюлуп атат. Бул эми баягы туура жакшы показатель. Ошол безопасный город кирди. Канча деген пайыз жол кырсыгы азайды, өлүмдөр азайып атат, травмалар азайып атат. Бул абдан керек нерсе. Эмнеге керек? Мурда илгери Совет Союзунда унаанын ылдамдык жүргөнү 50 км, 60 км болчу саатыначы. Азыр болсо тиги унаанын ылдамдык жүргөнү 1, 2, 3, 4, 5, 6 секунда дегенде уже 100 менен айдап кетишет. Ылдамдык аябай чоң. Анан ушуга каршы эми баягы рычагтар керек экен, контроль, көзөмөл. Антпесе баягы элибиз кырылып калбайбы жол кырсыгынан. Эми бул Бишкек шаарларды айтып атабыз. Трассаларыбыз, мисалы мынакей Бишкек Каракол жолу, Бишкек Ош жолу, Бишкек Нарын жолу, ушул жолдорго аябай сонун болот эле. Дрон учуруп койсо, ошол баягы дрон карап, тартып, жана канча деген экипаж гаилерибиз бар, жол коопсуздугун караган. Ошолорго бир дрондон берип коесуң, бир жерге токтошуп, баягы жол эрежени бузгандарды баягы фиксация кылып штраф жазып беришсин. Башка мен баягы көрө албайм. Жол мына Бишкек Ош жолу 600 км, 600 чакырым. Ар бир километр сайын биз видеокамера кое албайбыз. Бул жумуштардын баардыгы эмне үчүн жасалат? Бунун баары жасалат ошо адамдын өмүрүн сактап калыш. Баарыбыз көрүп атабыз, угуп атабыз, тилекке каршы жанагы кичинекей наристелер каза болуп атат. Мынакей түп айылында жол кырсык болду, атасы 3 кызы каза болду.
эми биз баягы коомчулук өкмөтүбүз күтө албайбыз да. Эми канча эми бир үй бүлөдөн 10 адам каза болгондо анан барып реакция кылабызбы? Профилактика кылыш керекпиз. Ошо өлүмгө жанагындай чатакка жеткизбей дрон учуруп койсо, дрондун баасы мүмкүн бир 5000 сом. Ушу 5000 сом учуп турса, асманда жол эрежесин карап, далай өмүрдү сактап калат 5000 сом деген баягы мен личный өзүм оюмда да. Бул деген доступно бүгүн. Дрон колдонуш буга деле баягы окушсун эме ГАИ тарап жигиттерибиз окуп, ошо тажрыйбасын алып, учуруп койсо далай өмүрлөр сакталып калат. Биз мындай экенбиз да, баягы адам баласычы жолго чыгат, кечигип чыгат, эртең менен 6-да туруп чыкса деле болот да. Жок, вот 8-де туруш керек, 8-де ойгонуш керек. Анан барып туруп баягы машинени катуу ылдамдыкта айдаш керек да. Вот кеп ошондо болуп атат. Кеп ушу жоопкерчиликте болуп атат. Көп нерсе, көп катачылык ушу өзүбүздөн кетип атат да. Эми мына ошол сиз айтып жаткан дронду колдонуу тажрыйбасы эл аралык практикада кандай? Эл аралык практиканы мен ошо карабаптырмын, көрбөптүрмүн. Бирок эл аралык өлкөлөр, кошуналар бизден, Кыргызстандан практика алып үйрөнсүн. Биз биринчи пилотный проект кылып киргизелик дронду. Анан кошуналар, пожалуйста, бизден практика катары бизден үйрөнүп алышсын. Мен ойлойм, бул абдан керек нерсе.